Акыйкатчы институтунан билдиргендей, кыйноолордун басымдуу бөлүгү укук коргоо органдары тарабынан күнөөнү моюндарына алдыруу үчүн колдонулат. Соңку кездери кыйноонун ар кандай түрүнө кабылгандардын саны көбөйүп, адам чыдагыс учурлар да болот. Анда көбүнчө жанагы башына баштыктарды кийгизип алып, мунткан учурлар көп дейт. Баклажкаларга суу куюп дейт, денеге урса ийиз калтырбайт дейт, бирок оорулуу болот дейт. Же путунун астына таманына дагы урса дубинкалар менен ал жерлер дагы өтө катуу болот дейт. Ийиз калтырбайт деген арыздарды окуп жүрөбүз, билебиз. Анан анча-мынча азыр арыздарда дагы электрошокерди колдонот деп айтылып атат. Кыйноолордун алдын алуу борбору мамлекеттик орган болгону менен аны көзөмөлдөөчүлөр көз карандысыз эксперттерден турат. Маалыматка ылайык, борбор түзүлгөндөн бери адам укугунун тебелениши, тагыраагы кыйноолордун саны азайган. Бул 2 жылдын ичинде деген чыныгы ушу адамдын укугун коргогонго, анан ушу адамга укугуна карата мындай кыйноого дуушар болгон адам азайды, сөзсүздүр. Бирок биз системдүү түрүндө өзгөрдү болду деп айтсак эрте, себеби деген качандыр ушу укук коргоонун өкүлдөрү деген качандыр өзүнүн профессионалдык потенциалын көтөрмөйүнчө бул көйгөй дагы эле мындай коркунучтуу болуп жете берет. Улуттук борбор Акыйкатчы институтунан бөлүнүп, кыйноолордун алдын алууга багытталып ачылган. Анда жарандарга өз укуктарын билүүгө багыттайт. Маселен, 2015-жылы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери тарабынан анын аймактык өкүлчүлүктөрү менен бирге камакта кармоо жана эркиндигинен ажыратуу жайларына 867 жолу мониторинг жасалган. Биз мамлекеттик орган болгондуктан бизге арыз менен кайрылса, мисалы туугандар болобу, жакындары болобу, ушуна жабык кабактарда жаткан адамдардыкына биз сөзсүз барабыз. Биздин кайрылуубуз боюнча башкы прокуратура 15 кылмыш иши козгогон, кыйноо беренеси менен 305 прим 1. Кыйноолордун алдын алуучу улуттук борбор Акыйкатчы институту жана көз карандысыз эксперттер менен биргеликте иш алып барат. Ал толугу менен мамлекет тарабынан каржыланып, борборго кайрылгандарга жардам бекер көрсөтүлөт. Кыйноого кабылгандар арыз менен кайрылган соң алардын иши башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Эскерте кетсек, 1997-жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 26-июнду буунун кыйноого кабылгандарды коргоо күнү деп жарыялаган. Кыргызстанда эл аралык коомчулук алдында өз өлкө аймагында андай иштерди болтурбоого милдеттенген. Анархан Алтынмышева, Калыбек Абдумомутов, СТВ.